Женский родто вы обе деп айтат экенбиз, Женский родто вы обе деп айтабыз. Женский родто вы обе деп айтабыз. Так. Бул бетти да жазасыздар. Бул жеңил эле, почти билген жерлерибизди өтүп кете беребиз. Эми 29 бетти ачыңыздар. 29 бет. Эми караңыздар. Төрткө бөлүп жазабыз. Мыры, жыры, сыры и множественное число. Мужской род, женский род, средний род и көптүк сан. Мужской род, женский род, средний род и множественное число. Вот так. Вот так. Төрткө бөлдүк. Эми караңыздар. Это кабинет деп жазабыз. Мужской родтун астына это кабинет. О менен жазабыз. Это кабинет. Это кабинет. Да? Это кабинет. Женский родто. Женский родтун астына дагы это комната. Это комната. Это комната. Это комната. Это комната. Средний родко. Средний родко дагы это яблоко. Это яблоко. Это яблоко. Это яблоко. Көптүгүндө дагы это кабинеты деп айтабыз эми. Это кабинеты. Это кабинеты. Ушул жерде ким ой жүргүтүп көрдү, ким эмненин өзгөрүүсүн байкады. Эгерде байкаган болсоңуздар, кабинет деген сөз мужской родто кабинет болуп атат. Женский родто комната болуп өзгөрүп атат. Аягы а болуп атат, окончание өзгөрүп атат. Средний родто о болуп атат. Яблоко. Көптүгүндө болсо ы болуп атат, кабинеты. Бирок эмне үчүн это деген сөз өзгөргөн жок. Бирөөнү гана айтып. Эмне үчүн это деген сөз өзгөргөн жок. Эки гана сөз катышкандыгы үчүн өзгөрүлбөйт да. Ушул баяндоочу болгон үчүн өзгөргөн жок. Эки сөз жатат, ошончу. Ушул сөздү бир жерден угуп калгансыздар го дейм. Агай, бул мындай. Бул деген түшүнбөт да, агай. Жок, эмне үчүн кабинет мужской род болуп, кабинет деген сөз өзгөрүп атат. Эмне үчүн это деген сөз өзгөргөн жок. А комната женский род болот. Эки сөздөн туруп ошол үчүн. Агай, бул мужской бор, женский бор, это бул дегенди билдирип жатат. Бул дегенди билип атам, ооба. Анда талаш жок, ал котормодо талаш жок. Бирок караңыздар. Бир гана нерсени атап айтканда это деп гана айтабыз да. Анан 2-де 3төн жогору болгондо алдындагы өзгөрүп турган это деп өзгөрүлөт. Это деген эсин түштү, эси болсо. Түшүндүм. Кыскасы суроо берсем шум болуп кетет экен, түшүндүм ошону. Хорошо. Мындай. Эси болуп кетсе өзгөрбөйт экен. Түшүндүм. Түшүндүм. Мужской родто это, женский родто это, средний родто это, множественное число да, если Так, хорошо. Караңыздар, мен айтайын эми. Качан сүйлөм грамматиканын тили менен айтканда, грамматистердин тили менен айтканда, биринчи грамматистердин тили менен айтайын, анан кийин жөнөкөй тил менен.
Сүйлөм жана баяндооштон турса, это делип эле колдонулат. Жана баяндооштон турса, жана баяндооч. Мындайча айтканда, сүйлөм качан эки сөздөн турса, это деп колдонобуз. Например, любой эле нерсени это ручка, это карандаш, это книга деп мисал үчүнчү, это книга бардыгында о менен жазылат. Бир нерсени тааныштырып жатсак, тааныштырууда это эле колдонот. Это любой нерсени көптүктү айтабыз, мисал үчүн. Это книга деп, например, это книга. Это мышка. Любой нерсени тааныштырганыбызда мужской род болобу же женский род болобу, эмне кылат экенбиз? Это менен эле айтабыз. Это менен эле айтабыз. Көптүк болобу, например, толтура китеп болсо, например, да. Это книги деп, например. Это книги деп, Это книги. Это ручки деп айта беребиз. Бул тааныштыруу, бул эмне десе? Это ручки. О менен эле айта беребиз. Это деп. Эми качан сүйлөм эки сөздөн турса, демек бардыгында это деп эле айта беребиз. Так, сестра Мира. Бул дарыгер деп орусча айтыңыз. Это доктор. Это доктор. Хорошо. Это доктор. Бул машина. Это машина. Это машина. Хорошо. Это машина. Бул айнек. Терезе. Это окно. Пожалуйста, мен бир кишиден сурап атам, Сестра Мира. Так, анан кийин айтам башкаларды. Бул балдар. Это дети. Это дети, хорошо. Бул үй. Это дом. Это дом. Бул китеп. Это книга. Это книга. Бул место, орун. Это место. Это место, хорошо. Бул кыздар. Это девочки. Это девочки, хорошо. Бул шаар. Это город. Это город. Бул бөлмө. Это комната. Это комната, хорошо. Бул кат. Это сообщение. Это сообщение. Бул машиналар. Это машина. Это машины. Хорошо. Это машины. Демек, ушинтип айтып кетип öğreткенбиз. Так, жанагы сүйлөйүн деп аткан ким болчу? Так. Сестра Турсунай. Эми сиз кыскача айтып коюңузчу, качан это деп колдонот экенбиз? Ошону айтып коюңуз. Это качан сүйлөм жана баяндооштон гана турса, анда это бул өзгөрбөйт, бардык роддордо это болуп колдонулат экен. Ага, хорошо. Мындай эмелерге кантип түшүндүрөсүз? Эми мага окшогон колхоздорго жөнөкөй тил менен. Демек, силер бир буюмду тааныштырууда айтып жатсаңар, бир буюмду тааныштырып жатсаңар башкача айтканда, анда бул это деп гана пайдаланабыз. Это ручка, это книга деп тааныштырууда это гана пайдаланылат. Хорошо, хорошо. Эми караңыздар, андан кийин эми ошонун астына эле жазабыз. Ошон жана это кабинет деген мужской роддун астына эле. Эми этот кабинет деп жазабыз. Этот кабинет. Этот кабинет. Этот кабинет чистый. Этот кабинет чистый. Мужской роддо этот деп айтабыз. Этот. Женский роддо. Это комната. Это комната чистая. Это комната чистая.
Эта комната чистая. Мында а менен жазабыз. Женский родто а менен жазабыз. Эта комната чистая. Так, средний родто. Это яблоко. Это яблоко чистое. О менен жазабыз. Мында эми о менен мурдакыдай. Это яблоко чистое. Это яблоко чистое. Эми көптүгүндө эти кабинеты, көптүгүндө эти кабинеты чистые. Эти кабинеты чистые. Эти кабинеты чистые. Чистые. Так, эти кабинеты чистые. Эми караңыздар, качан этот деп айтабыз? Качан этот деп айтабыз? Качан мына бул деп айтабыз го? Бирөөнүн көзүнө сайып көрсөтөбүз го? Мына бул, ушунда көрбөдүңбү деп. Этот мына бул дегендечи шилтеп көрсөтөбүз. Мисал үчүн, этот кабинет десек, толтура кабинет турат экен да? Толтура кабинет турат, ошол кабинеттердин арасынан бирөөсүн келип ачтыңыздар. Айталы, моуну ачтыңыздар, мына кабинет. 5-6 эшик турат эле, ошо этот кабинет деп ачып атасыздар. Муну бул кабинет, вот этот кабинет дегендей да? Этот кабинет чистый. Бул кабинет чистый. Таза. 5-6 кабинеттин арасынан бир